Саламатсыздарбы, Назар Ньюс ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто социалдык тармактагы саясий акын, активист Темирлан Ормогов. Саламатсызбы? Саламатчылык. Темирлан мырза, сиз биздин студияга алтындай убактыңызды коротуп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Алгач, ден соолугуңуз кандай? Жакшы, шүгүр Кудайга. Силерге да рахмат. Мүмкүнчүлүк бергениңерге. Темирлан мырза, сиз алгачкы жолу социалдык тармактарда өзүңүздүн ой пикириңизди ачуу чындыкты айтып келген активисттердин бирисиз. Деги эле ушул учурдагы кырдаалга көз карашыңыз кандай? Ошол боюнча өзүңүздүн социалдык тармактарда ар дайым өзүңүздүн нааразычылык пикириңизди айта бересиз да, бүгүн ушу эл алдында дагы өзүңүздүн оюңузду айтып кое аласызбы? Баягы меники да пикир жазганда социалдык тармактарга өзүм ойлонуп, таразалап жазам. Анан көпчүлүгү менин пикирлерим айрым окурмандарга түшүнүксүз болот же нааразы болгондой кабыл алат да. Мен акыркы именно ушул илде чыгып аткан маалда мен азыр нааразылык эчтеке жазган жерим жок. Себеби мен буга чейин бийликти сындап жазып келгем. Анткени мен ушул күнгө чейин бийликтин ушундай шалаакылыктарын билип жазып келгем. Анткени мага белгилүү болчу. Бүгүн эл журт өзү көрүп отурат, азыр ким гана нааразы эмес, азыр түшүнүп отурат. Бирок мен айтарым, азыр нааразычылык айтып отурган мезгил эмес, анткени ооруп атат элдер, илдеттеп атат. Буга чейин алдын ала алып, сындап, тактап, иштешти талап кылыш керек болчу. Уже процесс башталып, уже ушундай кырсык, каргашуулуу окуялар орун алгандан кийин, азыр эми ушул каргашадан кантип чыгабыз деген маселени издеш керек. Анткени мына мен ошол убакта айтып келгем, ушул канча жол сындадым. Минздравда да жазып келгем, ушул немелерде кандай кемчиликтери бар. Акыры ушул күнгө баары келмекпиз. Азыр мен мына ковидтин немеси башталгандан бери жаза элекмин, нааразычылык жаза элекмин. Только жана ар кандай рецепттерди өзүм пайдалаган немелерди гана сунуштап коем, же бирдеме жазам да. Бирок мындай жесткий сындап эчтеке жаза элекмин да. Ошон үчүн баягы мен орусча айтканда разумный сындайм, и критиканы дагы мындай разумный айтам да, боло турган нерсени. Өзүмдүн башыман өткөн нерсени жазып эметем. Өзүм көрүп, мисалы үчүн прокуратурага барам. Эгерде прокуратурада ишим түшүп, ишим жылбай калса, анан сындап жазам. Мына бул прокурор, мындай закон бузулуптур деп. Айрым бизде активисттер бар го, ушундай сындап жазат, ушун анан кызыгып окуп, өзүнөн сурасаң, сен ишиң түшүптү беле же башканы өттү белесе, жок дейт да. Анан мен анда сен эмнеге жазып атасың деп. Мен ошон үчүн өзүм ошол биринчи соттук инстанциядан баштап жогорку сотко чейин басып өтүп, 42 күн СИЗОго камалып, аягын көрүп, ал жактындагы 50 000 сом айыппул жана салганы анысын башыман өткөрдүм. Ошонун баарынан ошонун негизинде жазып чыгарып атам да өзүм неметкенимчи. Кээ бирөөлөр жана зериккенден отуруп эле жаза беришет экен, кээ бирөө хайп кылыш үчүн жазат экен. Мен только өзүм башыман өткөн нерселерди гана жазам да. Ошон үчүн нааразы эле болгондой адамдар, анан албетте нааразы болосуң да. 8 куплет ыры үчүн ушунча кубалап, үйүмдү арестке коюп, квартирамды 50 000 сом мойнума салып, эми аны төлөп берейин деп 2 жака тыйын кылып көтөрүп келсем, анымды албай коюп, кайракмак кылып. Анан 42 күн түрмөсүнө камап койсо, анан инфаркт болсом, анан нааразылык жазасың, анан каяктагы радость болот. Ошол ырыңызды билесизби? 8 куплет. Сизди түрмөгө азыр эсимде калбай калды, бирок ажоонун ооруп жүрөгү деген немеде жүрөт да. Жанагы эле ошол немедеги эле бир эле куплети калыптыр да, жанагы башкы прокуратура Индира Жолдубаеванын убагында экспертиза дайындаганда филологиялык. Ошондо регион аралык кастыкты козутту деген эле куплети жана таластын элин эл дебей, таарынткан калкка тең дебей, нарындык койлор калабы, сен өлсөң эми жем жебей деп жазган. Ушул куплетти таластын эли менен нарындын элин Атамбаевга тукуруп атасың деген ушул эсеп эсимде калыптыр да. Анткени жердин баарында аябай сурактарды эле айтып жүрдүм да. Ушул сапкан эметтин, анткени Атамбаев нарындыктарды койсуңар, анан таластыктарды эл эмес деп айткан видео чыгып кетпеди беле. Ошонун негизинде мен жооп кылып жаза коем деп аябай сүйрөлдүм да. Анан азыркы күнгө чейин дагы жүрбөйм. Айрымдар болсо айтып атышпайбы, мына асыр эми элдер ооруп атса, өлүп атса, кырсык болсо асыр бирдеме жаза турган убакпы, анан бийликке немете турган убакпы же депчи. Эми бийликти буга чейин сындаш керек болчу. Азыр действительно бийликти сындай турган убак эмес. Бирок мына бул жерде бир моменттер эске алынбай атат да. Шаардык транспорттор токтотулду, бирок соттор иштеп атат, повесткалар келип атат. Анан ушуну
Азиз Сурахматов деле тыгыз байланышып тияк биягын башка органдар менен эске алып туруп анан чечсе болмок экен да. Анткени мына сотто повесткада 14:30 деп турат. Келишин керек. Эртең мененки 10-дон кечки 5ке чейин транспорттун баарын токтотуп салган. Анан сотко биз кантип келет экенбиз? Анан биз кечинде эмне деп жазабыз? Чыгып алып ошончо сөгүп жазабыз да. Ошон үчүн ушуну же болбосо сотторду токтотуш керек болчу, жана прокуратураны токтотуш керек болчу. Башка алар иштеп аткандан кийин алар повестка келип атат. Эртең күнү келбей койдуң деп чечим чыгарып салса эмне кылабыз? Биз кантип далилдейбиз? Бул күндөрдү эле өтүп кетет. Элдердин баары азыр эл кыйналып атат. Сотуң кыйналып атканыңды, кыйналбай атканыңды кийин бул убакыт өткөндөн кийин соттон муну эске албайт эч ким, бир да судья. Доказательствоң барбы, справкаң барбы деп сурап акмак кылат. Ошол Алмазбек Шаршемисовдун убагында сизге кылмыш иши козголгон да. Ошол кылмыш иши козголгон дагы эле сизге бүтө элекпи, жыйынтыктала элекпи? Ошо жыйынтыктала элек болуп атпайбы? Анткени ошол убакта Дастан Бекешев менин социалдык тармакта ырымды көтөрүп барып немеге тапшырган да, Генерал прокуратурага. Аяктан жанагы экспертизасы чыгып, аймак аралыкты козутуу деп неме чыккандан кийин, чечим чыккандан кийин мен дагы Атамбаевдин үстүнөн жазгам да милициягачы. Анткени менин ырым Атамбаевдин сөзүнө негизделген болчу. Эгер Атамбаев таластыктарды эл эмес, нарындыктарды койсуңар деп айтып аткандан кийин менин ырым ошого негизделсе, демек Атамбаевди козутуп аткан турбайбы деген сөздөн баштап мен да талап коюп жазгандан кийин ал ишти токтотуп коюшкан дагы, ал жерде ишти жапкан эмес. Мага жооп беришкен жок эчтеке. Токтотуп койгондо Дастан Бекешевдин башка заявленияси менен иш козгогон. Сен Дастан Бекешевге жала жаапсың деп. Иш козгоп туруп кылмыш ишин. Анан мага тергөөчү айтканда, байке сиз Атамбаевдин алдына чыгып эле, телевидениеден чыгып эле, ушу ырды туура эмес жазып коюпмун, кечирип коюңуз деп койсоңуз эле, бүт уголовный иш да токтойт, үйүңүздө аресттен чыгып тынч эле жашайсыз деген да. Анан мен кечирим сурабайм дегем. Болду уже деп ошондон сурабай, ошондон ырбап кеткен чатак. Анда мен ишти сотко өткөрөм деди. Өткөрө бер дедим. Сотко ишти өткөрдү. Териштирүү болуп атканда ошол ары болду, бери болду, баягы эми булар деген өздөрү билбейм, мен эмне чоң кылмыш кылып ийгенин билбейм, бирок жалпысынан санай келгенде 28дей күбө таап алышыптыр. Бер жагынан мен өзүм санагандан 11 кишиден түшүнүк кат алышыптыр. Анан тергөөчү анын баарын жаздырып билбейм, кийин кандай сурайын деп ойлогон эмес окшойт, сотко өткөндө эмне болот деп. Анткени тергөөдө канча адам күбө берсе, ошончо адам сотко да келиш керек да. Сотко келгенде мен айттым, алып келе буларды депчи. Мына алып келбейм, ушу сотто сүйлөп берсе деп. Анан күбөлөрдүн бири келсе, бири жок. Ошентип отуруп чоюлат, ал ортодо Атамбаевдин суроогу бүтөт да, ал кызматтан кетет. Анан мурда сот болуп аткан убактарда Атамбаевдин абагында, мына бүгүн сот болбой калса, 2 күндөн кийин болот деп жылдырып койчу. Эми азыркы күнү соту жылдырса, бүгүн болбой калса, 1 айдагы кийинке жылдырып коет да. Анан Дастан Бекешев өзү сотко келбей атат. Дастан сотко келбей койгон үчүн, 4 жолу келбей койгон үчүн иш жылып кетти да. Ошентип эле чоюлуп келет ушунга чейин. Мен өзүм подпискада отурам. Анан подпискадан абы деп Бишкектен чыкканга болбойт экен. Мына башка мына Текебаевга иш козгоду эле, дагы кимдер козгоду, алардыкы бүт эле Кыргызстандан чыкканга болбойт деген неме экен. Меникин Бишкек менен чектеп коюптур. Мен анчалык кандай кылмыш кылганын билбейм. Анткени мен өзүм туулган жериме бара албай атам, ысык көлгө бара албай атам, отурам. Мен бир жака эле чыксам, мисалы үчүн Кантка же Сокулукка чыксам, Дастан Бекешев арыз жазып атат, бул подписканы бузду деп. Алам Медин районуна Воронцовкага чыгып кеттим эле, дарыланганы. 42 күн алып барып камап койду, сен подписканы бузупсуң деп. Анан сен нааразы болосуң дейт, мен ушул жерде ушу адам жөндөн-жөн нааразы болбойт да. Ошентип ойлонуп отуруп анан немеге келип такалдым да, бир ой пикирге келдим. Ошол мен квартирам боюнча иш каралып аткан маалда Ленин райондук прокуратурасы ишке кошулуп, Темирлан Ормуков квартираны мыйзам салыптыр, бул жерде мамлекеттин кызыкчылыгы бузулуп калыптыр деп кошулгандан анан мен аябай ачууланып башка прокуратурага кайрылууга туура келди да. Деги эле ошол жогорку кеңештин келтирген депутаты Дастан Бекешевдин катардагы активист Темирлан Ормуков менен касташкандыгынын себеби эмнеде? Бул экөөбүздүн себебибиз деген бул кыргыз азиздер коомунан башталган да. Бул кыргыз азиздер коому десе эле айрымдар ойлойт да, баягы жарандарды көрүп атат, мени көрөт, таякчан жүрсөм тиги инвалид экен деп, башка көчөдө жүргөн инвалидтерди көрөт, булар байкуштар экен деп. Кыргыз азиздер коому деген бар. Бул
чоң мамлекеттик эмес уюм. Бул некоммерческий организация. Кыргызстанда кыргыз азиздер коомунан чоң уюм жок некоммерческий. Биз даже Билайндан да чоңбуз, Мегакомдан да чоңбуз. Бизден 72 организация биригип бир коомду түзөт. Ошонун 72 ичинен 60 баштап уюмдоп коет. Анын ичинен 11 ишканасы бар. Бир пансионат бар көлдүн жээгинде, анан санаторий бар. Бул теплый клуб Ключиде. Анан бул ишканаларда жылдык оборотубуз, бир жылдык обороту 160 миллион сом. Бул 2 миллион сом доллар жылына. 9700 мүчөбүз бар, общество слепоттун мүчөлөрү бар. Ар бир райондо, Бишкекте, Кыргызстанда 40 район болсо, ошонун ар биринде бизде здание бар, имарат бар. Ар бир 7 областта зданияларыбыз бар. Бишкекте эле 10дон ашык объектилерибиз бар, центрларда жайгашкан, этаж заңкыган зданияларыбыз бар. Ошонун баары эмне болот? Анын баары каражат, акча. Мына ишканаларыбыз арендага берилет, миллиондогон акчалар түшөт. Бул неден келип жатат? Ушул биздин обществонун ушундай байлыгы, ушул акчалары көптөгөн депутаттарды кызыктырды. Бул Бекешев биринчи эле адам эмес. Бул Дастан Бекешев өзүнүн Ак ниет партиясын түзөт. Ак ниет партиясын түзгөндөн кийин бул учредительный документин карасам, биздин коомдун төрагасы, ар кандай бийликте турган төбөл директорлорубуз мүчө болуп кирип алып учредитель болуп. Анан биз ошол жерден возмущение кылдык. Мен нааразы болдум. Эмнеге? Это же получается некоммерческий организация менен политический партиянын слияниясы болуп калып атпайбы? Анткени биздин коомдун ар бир жеринде офиси бар да, 40 районда офистери бар. Ак ниет партиясын деп эле бир партиянын эмесин илип койсоң, бизге готовый. 9700 адамды эле менин партиям, менин электоратымды ар кайча көрсөтүп жүргөн, ошондон биз нааразы болуп, ошондон чатак башталган биринчиси. Анан мен ошол идея немелерди айтып, бунуку туура эмес. Бул кандай баарыбыздын атыбыздан эле баланча электоратым бар деп сүйлөй береби десем, анан мен бир чакан магазин ачып, ошол жерде иштетчү элем, бир помещение алып. Ошол жерде келип мен проверка кылам деп, проверка уюштурду, комиссия түзүп келип текшертти, Финполицияга текшертти, налоговая текшертти. Анан баарынан эле мен документим бар, патентим да бар эле, сан книжкаларым бар, туура чыкты. Эчтеке кыла албай койду. 7 жолу текшердим меничи, менин коммерциям, мен бир чоң бир гипермаркет болсо бир жөн, кенеде эле павильонду ушунча чекти текшертти. Эчтеке кыла албай койгондо эң айласы кеткенде анан менин ырымды Фейсбуктан көтөрүп барып прокуратурага тапшырып салып атпайбы? Анан генерал прокуратурадагы алар да кызык адамдар экен, Фейсбукту ачат, карайт, галстукчан бирөө турса, бул да неме экен деп. Сразу иш баштап салышкан да. Булар иш баштап, экспертизаны дайындап коюп анан мени чакырып атпайбы? Анан мен таягым менен эле кирип барсам, "Апей, сиз да инвалидсизби?" дейт. Анан сен эмне деп ойлодуң эле десем, Алайбек Мамуров деген эме экен. Мен ойлогом дейт, президентке чейин мынча секирип жазып атканда бир эшиктен бир азыр бир кара шляпача, бир мачо кирет го деп ойлоп аткам дейт. Мачоң менми мына? Коз кое берип эмне кылабыз? Деп анан чатак ошондон башталып кетти, ырбап кетти. Анан экинчиден бул жерде Дастан Бекешев өзү 2010-жылы депутатка боло электе буга бир квартира берилген болчу, мамлекеттик эсебиненчи, биздин обществонун атынан берилген болчу. Анан бул депутат болуп шайлангандан кийин ал квартираны өзүнүн мурунку аялына каттатып берип коет дагы ошол маалда. Анан жогорку кеңешке кат жазыптыр. Мен үйү жок депутатмын деп. Ал убакта мунун үйү бар кез болчу. Анан 2 миллион 700 миң сом болуш керек, суда алат да. Ошол кезде Ахматбек Келдибеков спикер болчу. Ошол кишини эмес, мен анткени постановление менен тааныштым да, справка обоснованиясын окудум. Анан үйүм жок, немем жок деп акча алып, мамлекеттин үйү бар кезинде. Анан аны да мен ачык эле айттым, мен сындагам. Анан ошого эле өчөшүп, ошондон чатагы ырбап кетти да. Аны алчыга ар кайсы сөздү айттым, менин гана неметкен жок. Бул негизи эле бийликтеги адамдардын бир ыкмалары болот экен, каяш айткан адамды сөзсүз ошол адамдын бир туура эмес жагын издешет экен, айыптайт экен, жамандап көрүшөт экен, подкупать этип акчада сунуштап көрүшкөндөр болот экен да. Ыкмалары көп экен. Анан Бекешев баарын эле кылды. Баарын эле. Бекешев сизди кой союп чакырып деген жарашалык деген бир такталбаган маалыматтар алган чынбы ошол? Жок, мен аны кой союп чакырган мен билбейм. Мен өзүм 2017-жылы Медин Жолдашалиев ишти карап аткан судья. Бул Достон Бекешевдин арызы боюнча. Ошондо орозо күнү болчу, ошондо убагында өзүнө сунуштагам мен тумага келе. Мен судьянын байке менен ал иш бүткөндөн судья деле адам да эч кече бир кандай байке өзү айтып калды. Мен көртөк инвалид экенсиңер.
Эмне кереги бар ушуну? Силер эле жетпей аттыңар беле. Тынчыбайсыңар деген. Байке мен жарашып элем дедим. Өзүңүз деле өзүнө чакырып айтсаңыз, мировойго макул болсо мен макул болом дегем. Андан кийин келип тиги өкүлү бар экен, адвокаты бир чыкчыңдаган кыз экен. Нет, он пусть чыгып извиняться этсин, элдин астына чыгып кечирим сурасын дейт. Мен кайсы күнөөм үчүн кечирим сурайм? Мен ырды жазсам Атамбаев үчүн ыр жаздым. Ал жерде при чем здесь Бекешев? Ошол убакыт өттү дейли, Алмазбек Анан Шаршенович. кече жакында мен мировой сунушта айтаттым, судья Бейшеевада иш каралып атат, соттук ишим. Мен ошол Атамбаев кеткенден мен добарыс бердим. Анткени ырым боюнча мен жогорку кеңештин этика боюнча комитетин, анан Иса Өмүркуловду, анан Дастан Бекешевди сотко бердим дагы 2 миллион добарыс койдум. Анткени ошо жүйөмдү келтирип атам. Менин жазган 8 куплет ырымда Дастан Бекешев жөнүндө бир ооз сөз жок болчу. Ал Иса Өмүркулов жөнүндө бир ооз сөз жок болчу. Бирок бул эки адам аябай мага мени кызым кылып жиберген. Ошону азыр келип мага далилдеп беришсин. Же болбосо Атамбаев ошол убакта менин аброюмду коргогула дегенде өтүнүчү бар болсо кагазын алып келип көрсөтсүн. Анткени мен жана Фарид Ниязовдун эмесин жардамчылар менен сүйлөшкөндө дагы нет, Алмаз Шаршенович их не просил, их честь защищать деп. Жумакун Сыдыков деген байке бар экен, ал киши да айткан, Алмаз Атамбаев ал эч качан андай аларга көрсөтмө да берген эмес, суранган да эмес, сен ыр жазган жазбаганыңды да билбейт, сен ырыңды карай турганда убакыты жок аны деп койгон да Атамбаев. Алмазбек Атамбаевдин убагында сизге Иса Өмүркулов да көбүрөөк каршы чыкты беле? Иса Өмүркуловго мен приемга бардым да, бул Дастан Бекешев менин ырымдын ызычусын көтөргөндөн кийин мен бардым, ал кезде партиянын чоңу да ал эмес. 2 инвалид эшитип алып. Мен айттым, Иса Шешенкулович, бул жерде мына бул ыр экен, бирок эч кандай тиешеси жок Бекешевдин. Бул өзүнүн экөөбүздүн чатагыбызга эмне үчүн аппарат президент киришип атат, эмне үчүн мындай киришип атат. Анан эртеңки күнү ызычуу могу чатак ырбап кетсе, кийин айтасыңар анан бул экөөңөр ынтымакташып эле алсаңар болмок, анан деп силер мына сакалдуу кишисиңер, кыргызда деле илгери ушинтип эле аксакалдар эле чечип койчу негизи. Мен алдыңардан бир өтүп коеюн. Андан кийин мага неметпегиле, мен андайын камайсыңарбы, атасыңарбы, мен артка чегинбейм дегем. Ошондо мен сен өзүң туура эмес кылдың, сен оозуңа келген оттоп жаса бересиң бош жеге деп айткан сөзү мага жиним келди да. Ойлонуп жазыш керек болчу дегенден. Анда сиз ошо Дастан менен мүдөлөштүрбайсызбы? Анда ошол сөзүн туура экен да, Дастандын кылып атканы туура экен да десем, эми Дастан башкы прокуратурага кайрылып коюптур, эми прокуратуранын чечимин күтөбүз да, сотко өтсө соттун чечимин күтөбүз да, биз кирише албайбыз деп стандарттуу жооп берди да. Анда кирише албасаңар, мейли, анда жакшы, мен кете берейин деп чыгарым менен сразу ыр жаздым, Индира Жолдубаевага жаздым. Андан кийин күн алыс Атамбаевди ыр жазып отура бердим. Күчөттүм аябайчы. Эми акыры башта бир өлүм үй болсо арестке түшүптүр, мага болсо иш козгоп атышыптыр. Эмне кылабыз эми? Башты баягы Чыңгызхан айткандай, корксоң баштаба, баштасаң коркпойм. Секирбеш керек болду, секирип алгандай эмне кыласың деп туран. Кечке ыр жазып отуруп алдым. Анан сүйлөй башташты. Ары сүйлөлдүк, бери сүйлөлдүк. Закон мен тарапта болсо мен эмне үчүн багынышым керек? Мен өзүм пикиримди жаздым да ал жерде. Кыргызда макал бар, жыгылганды теппейт деген. Тилекке каршы Алмазбек Шаршенович камалып калды. Андан кийин кандай агым суулар агып кетти, кандай окуялар болуп кетти. Сиз Алмазбек Шаршенович камалып калгандан кийинки сизди аларга болгон наразычылык өзгөрдүбү же өзгөргөн жокпу? Менде баягы жыгылганды конечно теппейт, бирок мен тепкилеп аткан малда Атамбаев эки бутунда эле стойкада жакшы эле турган болчу. Мен ошол убакта эле тепе баштагам анычы. Ошол убакта эле мен бул сөзүңүзгө кошулам. Мен кийинки немелерге күлкүм да келет. Кээ бирөөлөр тим эле алтын саатка чейин алып неметип жүрүп анан ал киши аттан түшүп калгандан кийин аябай тепкилешти го кайра. Анан ошол кезде айтыш керек болчу, аныңыз туура да. Бирок мен Атамбаев кетти деген ат эле болбосо, айрым судьялар, прокуратуралардын көбү, судьялардын көбү ошол эле Атамбаевдин убагындагы адамдар болуп атпайбы? Менин дооматым ошол кездеги Атамбаев кеткен менен ошол экинин мындайча айтканда куйруктары калып кандай мурдакы эле багытта кетип баратат да. Мен ашыкча эч нерсе сураган жерим жок. Мен только мыйзам чегинде Иса Шешенкулович менен Дастан Бекешев сотко келип берсин деп атам. Мен аларга кысым көрсөтөм. Анткени закон мен тарапта да, ал жерде мен же аларды жамандап сөз жазбасам, мына Иса Шешенкулович деле баягы Атамбаевди журт атасы кылыш керек деп чыккан баарыбыз эле билебиз го. Ошондо да анда да жөн турбай сүйлөбөйдүм эле да мен да. Туура айтат Иса Шешенкулович, Алмазды журт атасы кылып, журт апасы деп Өмүркуловдун өзүн дайындап коюш керек деп.
ал сөзүмдү эле жеткирип барганбы көп нерсе. Анткени ошол кезде ызалуу болуп турганда да айтып коет экенсиң да. Анткени ыза болгудай эле болдум да, бир сөз үчүн, бир ыр үчүн ушунча сүйлөгөнгөчү. Анан эми Атамбаев кеткенден кийин деген менен Атамбаевдин азыр Атамбаев кеткен менен Атамбаевдин тарапташтары булар да эле күчтүү, булар дагы эле көп нерсе былгытып, ар кандай түндүк түштүк бөлүнүү, ар кандай ушактардын өзөгү, башаты, булагы ошол тараптан эле чыгып атат азыркыга чейин. Бул жыгылганды теппейт деп таштап койсок, эртеңки күнү жыгылгандын ордуна өзү келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен унутпайм буларды. Темирлан мырза, азыр алтын саат боюнча сөз алып калдык. Чын эле ошо убагын бийлеп турган мезгилде көпчүлүк ачуу чындыкты айткандан айтпай жашап келишет да. Азыр убакыттын өтөрү менен ар бир адам өзүнүн кемчилдигин сезе баштайт да. Алмазбек Атамбаев сизге алтын саат белекке берип кечирип кой Темирлан десе, белегин кабыл алып кечирет белеңиз? Ой, мен аны алтын саат мен не кылам? Ал биринчиден мен аны мындай деле кечирем, ал алтын саатына деле рахмат да. Чынын айткандачы. Эми эмне үчүн шариатта деле бар, мусулманчылыкта деле бар. Момундай ковидтин балында ким билет кандай болуп кетет. Бирок мен ага деле өзүнө деле түстөн түз дооматым деле жок болчу. Ортодон гана Бекешев менен Иса Өмүркулов жаман көрсөтүп коюп эле ошондон ырбап кетти да. Анан мындайынан эми аны айтыш кыйын да. Ал биринчиден кечирим сурабайт, ал кечирим сурачу киши эмес, билбейм. Ал мен берген баам ошо кездеги айткандарым азыр туура эле чыгып атат. Ал андай кечирим суроочу адамдардан эмес да. Ошон үчүн мен аны андай айта албайм азырчы. Сиз ошол бизге ошол учурда камактан чыккандан кийин 41 күн жатып калдым дегенсиз? 42 күн. 42 күн жатып калганда мен туура эмес камадыңар деп буга чейин аябай маек берип жүргөнсүз да. Жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына. Анан мен чыкпайм, кетпейм деп сизди араң чыгарышкан да. Эмне үчүн? Бул жерде мындай 42 күн мен биринчи түрмөгө кирбейм деп тергөөчүнүн кабинетинен курсагымды кестим да. Лезвиемен кескенде скорый менен алып кетип, мен канча каршылык көрсөтсөм болбой камап койду. Анан баягы отура бердик, как раз майрам күндөр болуп калды. 1-майдан 9-майга чейин иштеген жок эч ким. Тынч эле отурганбыз. Мен чыгат деген деле эчтеке жок да. Бул Атамбаев кетмейинчи мен чыкпайт окшойм деп үмүттөнүп эле жаткам. Анан шарак эшик ачылып эле Ормуков Темирлан деди. Я десем, на выход деди. Чыгып баратсам, вещи возьми деди, с вещами деди. А куда десем? Тебя освобождают дейт. Апай, как освобождают? Түрмөгө деген Кыргызстанда сот камайт, анан сот чыгарат да. А соттун чечими кана десем? Ну, это начальник менен сүйлөшөт. А мен чыкпайм дедим, соттун чечими жок, мен чыкпайм. Анткени мен азыр чыксам, откуда знаешь, мындай чыгарып коюп туруп, түртүү бар жака при побеге качып барат, кандай жыга чаптым дейсиң, каяктан билем? Мен чыкпайм дедим. Сен мага соттун чечимин алып кел. Кирбейм десем, болбой калмадыңар эле. Эми чыкпайм. Соттун чечимин алып келсем, соттун чечими жок, чыгарып атышпайбы меничи. Мени биринчи чыгарып туруп, андан кийин 3 күндөн кийин сот болбоду. 3 күндөн кийин Верховный сотто сот болуп атпайбы? Бир баш айланма иш болуп калды да. А ошол жерден мен чыкпайм деп чырлагам да чын. Мен анткени түрмө жагып же неметип чыкпайм деген жерим жок. Соттун чечими болуш керек да. А мени соттун чечими жок биринчи киргизип алышып, кайра чыгарарда да соттун чечими жок. Анан мен аяка эмне деп кирдим да, анда эмне деп чыктым. Анткени мыйзамсыз камалган адамдын баары мамлекеттен компенсация төлөтүп алууга акылуу. Анан мен чыгарды эле ошондо түшүндүрүп айттым начальникке деле. Мен эртеңки күнү сотко берсем, өкмөттү сотко берем, ГСИНди сотко берем. Мен далилим эмне болот? Мен бул жерге мындай кагаз менен кирдим да. Чыкканда кайтып далилдейм. Мага ошо соттун чечимин алып келди деп анан талаштым да. Кагазымды бер. Анан болбой атып эле түртүп чыгарып коюшту. Анан неметип жүрүп, соттошуп жүрүп, неметип жазып жүрүп, анан албадым бул кагазды, отурду деген. Ал ошондун немеси ошондой болду да. Анан өздөрү деле неметти, каяктан камадык элек деп. Бизге үй жактан карабай эле камай берет деп, ошолорго айт деп. Анан жанагы жогорку соттун судьяларына да иш козголуп, анан ошол иш азыркыга чейин тергелип атат деп эле отурушпайбы. Темирлан мырза, сизге бардык эле нерселер жакшы боло берген учур жагабы? Андай учур болбойт да. Андай учур өзү эле болбойт, баары жакшы нерсе. Анда бул бейиш болуп калат го, андай учур болбойт. Кече жакында эле сиз башкы прокуратурага арыз таштадыңыз да? Ошол жашыруун сыр болбосо, ошол арыз боюнча коомчулукка билдирип койсоңуз. Мен жанагы неменин Атамбаевдин иши тергелип аткан маалда, дело номерге чыкты, 24 КЖД чыкты.
протоколдо кызыктуу маалыматтар жүрбөйбү? Ушул жерде айтып атпайбы, жана Шамил Атаканов деген. Атамбаев ушу бийликте турганда бизге көрсөтмө берген, Жаныш Бакиевди уурдап келди деген. Себеби баягы чечен тарап менен сүйлөшүү болгон экен. Азиз Батукаевди чыгарып беришет Кыргызстан. Чечендер барып Жаныш Бакиевди уурдап келишет. Бул жерде экстрадиция эмес, уурдап келүү жөнүндө да. Анан буга мен себепчи болгон, буга да көп киши сурап атат, сен кандай байланышың бар деп. Мен жогоруда айтып өттүм го, Ленин райондук прокурору Кулжабаев менин квартирам боюнча маселе көтөрүп, мамлекеттин кызыкчылыгы камтылган бул жерде Темирлан Орумовдун квартирасында дегенде, мен сразу ачуум келди дагы. Мамлекеттин кызыкчылыгы аякта, мына мамлекеттин кызыкчылыгы Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенде, мыйзамсыз чыгып кеткенде, мамлекеттин кызыкчылыгына действительно до кетти. Атамбаев ошол жерде атайы мыйзамсыз операция пландаштырып, Жаныш Бакиевди уурдап келүү деген аракети мына ошондо мамлекеттин кызыкчылыгы до кетти. Эгерде бул неме ишке ашса, биринчиден мамлекеттин өзүнүн аброюна шек кетет, анткени кыргыздар уурдап кете берет депчи. Экинчиден, эгерде бул адатка айланса, алып келиш керек, Жаныш Бакиевди алып келиш керек, Курманбек Бакиевди алып келиш керек, Данияр Үсөнов жүрөт, Елисеев жүрөт, баарын эле алып келиш керек, экстрадиция кылыш керек. Мыйзамдуу жолдор бар да. Эл аралык бизде договорлор бар. Башкы прокуратуралардын ортосунда келишимдер бар. Мына Россия менен Өзбекстандын башкы прокуратурасы менен биздин келишимдер бар. Биздин Кыргызстандын башкы прокуратурасы даже ар кайсы өлкөлөргө жана обмен опытом деп бир айдан командировка барып окуп келип атышпайбы? Ошонун баарын кылып атат. Анан ошонун эле негизинде экстрадиция кылса болот да, сөзсүз уурдап келиш керекпи? Анда эгерде уурдап келе турган мүмкүн болсо, анда биз эмне кылабыз, ар кандай протоколдорду жазып, ар кайсы өлкөлөргө кол коюп? Биз эмне кылабыз анда, ар кандай жана ОДКБ деген бар, ШОС деген уюмдарга киргенбиз, бизчи уюмга мүчө болуп. Биз аларга взнос төлөйбүз да, мисалы. Анан ошол эл аралык договорлордо ШОСто мисалы үчүн каралган, выдача преступниктер жөнүндө да каралган. Кайсы убакта кылмышкер, мына Казакстандын Туңгушбаев беле ошону өткөрүп бердик биз. Ошо келишим негизинде өткөрүп бердик экстрадиция кылып. Анан Атамбаевдин ою боюнча уурдап келмей болсо, ал протоколдорго кол коюп, биз взнос төлөп эмне кылабыз? Анда тияктан эле көз кысып эле чечен чакыртып, колуна бир чоң мөшөк берип эле, Шадиевди уурдап келип мынча берем десең, алып келет турбайбы? Анан биз аны уурдап келгенден кийин бояка кантип оформлять этмекпиз? Муну кантип биз оформлять этебиз? Жаныш Бакиев көчөдө өтүп баратыптыр, анан биз мөшөккө салып келдик дейбизби? Темирлан мырза, бул дагы бир ушул жерде басап өткүзүлө чыгып, мен көп айтып атат да, сен Жаныш Бакиевге болушуп атасың, антип атат. Мен бул жерде Жаныш Бакиевди ойлогон жерим жок, мен өзүмдү ойлоп атам да. Анткени мен азыр подпискада отурам, ушунча сот болуп атат. Мен 2017-жылы мага иш козголуп аткан маалда эле ЕСтин немелерине кат жазгам, политический убежище сурагам көп эле жергечи. Мен Кыргызстандан чыгып кетем деп. Анан чыгып кеткенге мен азыр шартым болуп атат. Мен дал чыгып эле кетем Кыргызстандачы. Анткени мен толук акым бар. Мен мына үйүңдү мыйзамсыз эт, үйдү алгыла деп тапшырып, мен үйдөн отказ жаздым. 50 000 сом мойнумда турат, 42 күн камап коюшуп туруп, мыйзамсыз камап коюп дагы менин маселем чечип берген жок. Кылмыш ушул күнгө чейин тергелип атат. Инфаркт болдум. Канча азап жедим. Анан 19-жылы мен багыма жараша Кыргызстан эл аралык майыптар конвенциясына кол койду. Бизге кирдик. Мен ошол немеге подпадать этем. Анан мен Кыргызстандан чыгып кеткенге ниетим бар. Бирок чыгып кетейин десем, подпискада турам. Мен мыйзамсыз эле чыгып кетем. Мен булардын законун урганым да жок, чыгып эле кете берем. Анан мен мыйзамсыз чыгып кетсем, эртең күнү мен өзүмдү мүшөгө салып келбесин деп атпаймынбы, экстрадициянын ордуначы. Орумовго турбай Жаныш Бакиевди уурдап келгендей, уурдап келебиз дебесин деген ой ушул экстрадиция маселесине мындай көңүл бурдуруп коеюн деген максатта жаздым. Максатым бир максат ушул да. Мисалы мен Елисеевдин экстрадициясы боюнча бирдеме жазсам, же ошол эле качып кеткен Шадиев жөнүндө жазсам, көп деле адамдар көңүл бурбайт. А вот Жаныш Бакиевдикинде действительно прецедент болуп атпайбы, факт болуп атат. Тиги жерде көрсөтмө берип атат. Президент уурдап келгиле деген буйрук берген. Батуковго мен бул жерде уже состав чыгып атат кылмыш. Бул жерде мамлекеттик президенттин өлкөнүн башчысы бир президент эмес эле, бир чоң мафиянын эле паханы катары эле уурдап келди деп атат да. Бул кылмыш бар болчу бул жерде. Муну текшериш керек. Мына азыр аскер прокуратурасына өткөрүп бердик деп атышат. Эми ушул немеде барам го.
аяққа да барып сұраймын, не болды менің айырылуым деп. Анткени менин үстүмөн арыз түшкөндө ушундай тыкылдатып карашчу эле да буларчы. А эмне үчүн анда мен арыз жазсам эмне үчүн карашпайт? Ошондой карашсын. Маселе ошондо да. Темирлан мырза, сиз эмне үчүн Атамбаевдин Россия Федерациясынын бийик даражалуу чиновниктери менен Жаныш Бакиевди уурдап келүү тууралуу сүйлөшүүсүнүн мыйзамдуулугу тууралуу маселени көтөрүп жатасыз? Сизге бул маселенин эмне кереги бар ушул көйгөйдүн? Ушул эмеле айтып өтпөдүм. Жалпак тил менен. Жалпак тил менен айтканда ошол булар бийликтер мага асылбаганда, мен да асылбайт элем. Бул өзүмдүн баягы жеке ар бир нерсенин стартовый немеси болот да. Бир козгоочу немеси. Бул менин ачуумду келтирген ушу фактор, ушу сырткы факторлор ушу болду. Бул сырткы фактор. Ички факторлорун бул менин өзүмдүн жеке көз карашымда да. Мен концерт концерт биз баягы бүгүн игнорировать этип, мен унчукпай коеюн, силер унчукпай койгула, ар бир унчукпай. Биз Кыргызстанбыз, биз мамлекетпизби? Биз гражданбызбы? Укугубуз барбы? Бар. Биз ушинтип, эмне үчүн биз Кыргызстан ушул күнгө абалга келип отурабыз? Анткени баарыбыз үндөбөй келгенбиз. Эмне үчүн? Мына мейли кылыптыр. Мейли Жаныш Бакиевди уурдап келиши, уурдап мага тиемне тийишесиз деп мен унчукпай коеюн. Тиги кыргыз дагы унчукпай койсун. Анда бизге мындай мамлекеттин эмне кереги бар? Биздин күнгө ушундай кайдыгерлигибизден келип атпайбы? Эгерде ар бир кыргыз ушул өзүнүн огородунан да тышкаркы иштерге көңүл буруп, биз өлкөбүз, биз мамлекетпиз, биздин ушунда туубуз бар, биз эгемендик калкпыз, мен адаммын, мен гражданинмин, менин конституциялык укугум бар дегенде ар бир адам түшүнүп турса, бизге ушундай күнгө немелерге келбейт элек, мына ковид дегенге келбейт элек. Ковид болсо дагы биздин врачтарыбыз, медицинабыз сапаттуу болмок. Анткени биз талап кылып турмакпыз да, конституциябызды, укугубузду талап кылып. Тажикстандын бир да жараны жанагынтип миномет менен атканды кой, таш ыргыта алмак эмес. Биздикилер эмне болуп жүрөт? Биздикилер мына тиякта миномет менен Баткенди тартылдатып атса, башка жакта кырсып жүрөт. Не болсо, деп атат го деп жүрө беребиз. Ошон үчүн биз любой немеге кайдыгер карабашыбыз керек. Ошон үчүн биз гражданин болгондойн, анткени гражданин болгон улуттар да бар, граждандыкка жетпей жүргөн да бар. Мына мамлекеттүүлүккө жетпей жүргөн. Канча мына курттар канча 25 миллион болуп туруп согушуп жүрөт. Дунгандар канча жүрөт. Уйгурлар канча жүрөт. Мына булар мамлекети жок өз алдынча. Биз эгерде ушинтип кайдыгер болуп, мейли деп көз жума берсек, мага эмне тиешеси бар, мен деп жеке индивидуализм менен кете берсек, анда жакын 100 жылдан кийин Кыргызстан жоюлуп кетет го анда. Анда кийинки бир күнү депутаттар чыгып, келгиле мамлекеттин атын өзгөртөбүз. Кыргызстан эмес, башка кылалы деп. Анткени биздин өлкөбүз көп улуттуу. Кыргызстан деп койсок, башка улуттарга шек кетип атыптыр. Лояльный бололу, толерантный бололу дептир, анан бир 100 жылдан кийин ушинтип өзгөртөбүз дегендер чыгышы мүмкүн. Мына ансыз деле Кыргызстан паспортун гражданин улутты алып салдыбы? Алып салды. Эч ким унчуккан жокпуз. Мен жазгандар жазды, ызылдап биз кала бердик. Мына Литва, Прибалтика өлкөлөрү убагында улутун алтырып салып, кайра булар 2010-2013 кайра киргизишпедиби? Титульный нация все-таки керек экен деп. Биздикилер алдырып койдук, мына аны Атамбаев кылды, алып койду. Ана мен эмне үчүн үндөбөшүм керек, эмне үчүн мен анда унчукпай отура беришим керек? Мен өзүмдүн баягы граждандык укугумду билген үчүн конституциялык ушул башкалар да көрсүн, үйрөнсүн, түшүнсүн. Анткени кепчи үйдө отура берген көп нерсенин немесинде жалгыз эле бийликтерди күнөөлөй берсек оңой, күнөөлөп сындай бериш оңой го. Өзүбүздөн да кетип атпайбы жарандыктар? Өз жарандык укугубузду пайдаланбайбыз. Биз законду карап неметип ишти бүтүрүп, мондай талап кылгандын ордуна ошол эле айыл өкмөттөн бирдемени сугат сууну алыш үчүн деле барганда ошого закондун негизинде, суу чарбасы боюнча мыйзамдын негизинде бирдемени талап кылгандын ордуна, каке, жуке, мен муну жеп кой деп устукан тартып бүтүргөндү каалайбыз да. Ал онун ошондо коррупция каяктан чыгып атат, бийлик жеп атабыз анан. Берип атса ким жебейт? Мисалы үчүн мен деле жетекчи болсом, алып келип берип атса, эч ким закондун ордуна баштык өтүп болсо, мен баштыгын алам да, закон урганым барбы? Мына ошондой да. Ошон үчүн ар бир жана мындай өзүнүн укугун билип, курсактын немесинен да тышкары ойлонуш керек да. Биздики курсактын деңгээлинде эле ойлонуп эле көрөк каттан башыбыз чыкпай атпайбы? Адам экенин унутуп калып атпайбы? Паспорттун немесинин күчүн билбей атпайбы? Паспорту жөн эле баягы неме катары көрөт да, этикетке катары. Паспортко жеткен да бар, жетпеген да бар. Канча улут жүрөт ушу жогоруда айткандай да. Социалдык тармактарда Алмазбек Шаршеновдун камалып калышын Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович да күнөөлөп келет да. Сиз ошол мыйзамды эң мыкты билсеңиз да, мыйзамды ар дайым
өзүнүн даанасын чыгарып ошону талкуулап келген жарандык активисттердин бирисиз. Бул чын эле жөн эле камалып калдыбы? Бул неме болуп атпайбы? Бул баягы Сооронбай Шарипович деп Жээнбековду күнөөлөп келген себеби немеде болуп атат. Мунун моралдык аспектиси бар да, моралдык жагы. Эгерде баягы Жээнбеков менен Атамбаев мурдатан эскиден эзелтен тааныш болбогонда, мындай айтканда баягы дос болушпаганда мындай сөздү деле айтышмак эмес да. Бул жерде баягы чыракка май тамызып кеткен жер ушул тиги Атамбаев айтып атпайбы, мен досум болчу, анан паланча болчу деп, анан ушунун эмесиненчи. Жээнбековдун ордуна башка кишини койгондо деле Атамбаевди камаш керек болчу, камалмак, баары бир камалмак. Анткени эртеби кечпи бул маселелер көтөрүлөт эле. Дагы көп маселе көтөрүлө элек да Атамбаевдин алдыда. Алдыда турган эмелер жана 2023-жылдан баштап мына Кытайга каршы төлөй баштайбызбы? Мына азыр ковид элдин канчасын ойготуп, деп башын тырматып, канча созданиясын ойготуп койду. Бул ковидтин бир пайдалуу жагы эле көп адам ойлонуп калды. Көп адамдын көзү ачылып калды, укуктар. Мына ушул ковид бир ачтыбы? Эми 2023-жылы Кыргызстандын элинин көзү дагы экинчи жолу ачылат. Анткени Кыргызстан жана Кытайга болгон миллиардтаган карыздарды төлөп баштаган маалда бул биздин ар бир жаранга тиешеси болуп тиет. Ал анткени биздин пособиялык төлөмдөр, пенсиялар ошолорго таасирин тийгизет, төлөй албай экономикалык кыйынчылыктар башталганда, анан ошондо ойлонуп баштайбыз. Анан суроо туулат. Бул каяктагы карыз, бул эмне карыз? Ал карызды ким алган? Ким көбөйткөн? Биздин улуу урматтуу Атамбаев көбөйткөн. Анан эмне деп чыкмакпыз? Кыйкырып чыкмакпыз Атамбайды. Ана азыр кээ бирлер түшүнбөй эле Атамбаевди коргоп аткандар биринчи кыйкырып чыгат ошондочу. Атамбаев ошондо алып кеткен турбайбы, ошондо жеп кеткен турбайбы. Бирок ал убакта кеч болуп калат. Мунун Атамбаевдин дагы иликтене элек жагы көп болуп атпайбы? Бул жерде өч алуунда эмес же немеде эмес. Эми ал сыртынан ошондой көрүнгөндүр, ал жеке немесин билбейм, бирок мен мындай карайм. Мен наоборот ошол Сооронбай Жээнбековдун бул Атамбаевге дагы жумшак мамиле кылып койдубу деп атам да. Анткени канча 11 жыл болуп койду, ито бул Азиз Батукаевди эле чыгарганы боюнча. Тиги Үсөн Ниязбековбу жанагы спецназ өлдү. Ал боюнча азырда чечим чыга элек. Аны менен чыгарыш керек. Анан балдарын не причем дегендер бар. Балдары деле жана фирмаларды ачып иштетип атпайбы, ошону бар текшертип. Бизге азыр карызды төлөгөндө ойлош керек да, ошолорду конфискация кылып. Бул жерде аларды түрмөгө камап алып эле багуу максат эмес да. Камап алып максат эмес. Ал түрмөгө камагандалар, мисалы үчүн мен камалган сыяктуу камерада отурган жок да. Алардын ичинде микроволновкасы бар, холодильниги бар, интернети бар, душу бар экен, компьютери бар экен. Ошол жерде баландасын ичпей заказ менен тамак алдырып жейт. Ал түрмө эмес, ал убактылуу эле, по-моему, 11 жылга отдыхка кетип ийдик окшойт биз. Аны жөн эле путевка берип койдук окшойт биз. Буяка чыкпайсың деп эле. Ал түрмөгө отурган киши, ал бизди аны камап алыш максат эмес болчу. Аны мүлкүн конфискация кылыш керек болчу. Толугу менен дагы алыш керек, полный эле. Төлөтүш керек. Жалгыз эле Атамбаев эмес, Атамбаевдин аркасындагы жана ортодо хамелеондорду дагы. Мен ошо наоборот Сооронбай тиги турмусда туура эле кылды, дагы азыраак кылып койду. Мен Сооронбайдын ордунда болгондо такыр курутмакмын мен. Паласына сен бүт мындай кыргызча айтканда нагло эле камап алып туруп, бүт өндүрүп алмакмын. Деле Кытайга үй бүлөсү менен өткөрүп бермекмин ушуну. Ал иштеп берет сага, жериңди айдат, честно айдат, иштетип ал деп. Ушунча карыз кылып кеткен адамдан эмнеге биз жазалабашыбыз керек? Бул жагынан эми Жээнбековдики дагы туура эле кылды, бирок азыраак жумшак мамиле кылып койду. Ошо өзүнчө отурганда ойлонуп, досум эле деп аяп коюп атат окшойт. Дагы неметиш керек болчу. Мен мын жагы туура эле болду дейин да, баары камалмак. Сооронбайдын ордуна башка киши болсо деле камалмаган. Кайрадан эле сиздин кайрылууңузга кетели. Сиздин билдирүүңүзгө Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдары кандай мамиле жасашты? Мамилеси болгонду жана жогоруда башында сөзүмдүн башында айткандай, транспорттун баарын токтотуп коюп, анан башкалар иштеп атат, анан убагында кайрылбайсың же немеде келбейсиң деп да сөз кылышат экен өздөрү. Барсаң эч ким жок, бүт баары бекитилген, кенеде окошкодо турат, урнаны коюп коет экен, ошого тапшырып коюп 2 күн жүрдүм. Бул баягы берги технический жагы да, процедура жагы. Анан жоопту ала албай жүрүп, берген телефон менен кайра телефон чалып, мен прокуратурадан жообун алдым. Ошол жерде фамилиясын унутуп калбадым, аты Эрнист деген бала экен, аткаруучу. Ошол неме аскердик прокуратурага жөнөттү менин кайрылуумду.
Мен тиги МВДга дагы жазгам экинчи немесинчи. Ошол жакта аяктан жооп болгон жок. Алардан эми Кашкардан мурда эле жооп алыш кыйын болчу. Майда маселе. Мындай чоң маселеде деле ал өйдө жакан бир чалчу жакан телефон чалып сурап туруп анан жооп берет болуш керек. Аяктан жооп ала элекмин. А так мен айта албайм азыр кандай неме болгончу. Только кабыл алып териштирүү, иликтөө немеси башталды да. Анан жанакы бирдиктүү кылмыштарды, жоруктарды каттоо бирдиктүү реестр деген бар го. Ошого катталыш керек да. Мен мейли азыр карабай отказ чыгарып коюшсун, эметип коюшсун. Бирок бул тарыхта баары бир калат да. Бул эртеге кеч бул темага баары кайрылыш керек болот. Кайрылат баары бир. Жанакы мен булар отказ чыгарганда мен немеге кайрылам, следственный судьяга кайрылам. Анан кийин шаардык сотко кайрыш керек болот. Мен буларды деле муну эле иш козгоп чечип деген ойдо эмесмин, анткени ким билет да, баары бир булар күчтүү азыр. Ошон үчүн эл аралык деңгээлге чейин кайрылам да баары бир. Анан дагы бир жана жерде бул жерде айтып кетиш, бул менин өзүм жеке пикирим да. Менин оюмча, түшүндүрүп кетейин, Жаныш Бакиевди аябай аткан жерим жок. Бирок Жаныш Бакиевди өлтүрүп кетет болуш керек. Анткени уурдап келүү, Атамбаев айтып атпайбы, в любом виде кармап келе деп, хоть живой, хоть мертвый деп. Аны тирүү уурдап келгенде деле бул жерде оформлять эткенге кыйын болмок. Ошон үчүн аны өлтүрүп салууга туура келмек. Ошон үчүн бул маселе дагы острый ачык бойдон кала берет да. Азыр карабаса дагы бир прецедент болот бир күнү. Ошондо баары бир карашка туура келет. Анткени мен ошон үчүн эсептейм, кайрылым туура эле болду, мыйзам чегинде болду. Муну азыр карабаган менен азыркы судьялар, немелер, прокурорлор карабай эле койсун. Ну, кийин баары бир өздөрүнүн жооп берип каларын ойлошу керек да. Мен күтүп отура берем. Мен уже тиги СИЗОго отуруп чыккандан кийин уже сабырдуулук, терпение дегенди үйрөндүм. Күткөн нерсе көп немеге жетет экен да. Күткөн адам. Ошон үчүн ойлойм, булардын мамилеси кандай болбогон күндө да мен артка чегинбейм. Анткени мен уже мыйзамды окуп чыктым. Эмне үчүн менин ишиме келгенде эле мыйзам ушундай шакылдап иштейт деле, эмне үчүн башка ишке келгенде иштебей калат мыйзам. Мыйзам издеш керек, иштеш керек и укук талаасында толук кандуу иштеш керек. Анын эч кандай мындай уурулук, сурлук, почерный болбош керек. Экстрадиция кылдырыш керек. Керек болсо ошо Бакиевди, Акаевди, жана Шадиев, Элисеев, дагы кимиси жүрөт. Дагы качып кеткен Бекмаматов беле? Да, Табалдиев. Баарын алып келиш керек. Булар жеп алып эле качып кете беришеби? Буларды алып келипсек, биз Кытайдын каржысы эмес, Кытайдын өзүн бизге каршы кылып коебуз. Ошон үчүн бул экстрадиция жагын ойлонуш керек дагы, жакшылап иштеп чыгыш керек. Азыр менин немемди ар ким түшүнгөн бар, түшүнбөгөн бар. Окуп алып эле башын сөздүн башын угуп, аяк башын түшүнбөй эле, бул минтип атат, анан Бакиевди коргоду. Мен Бакиевди коргон жерим жок. Бирок бул менин айткандарымдын, менин кыймыл аракетимден үзүрү кийин баардык немеге таасирин тийгизет, мөмөсүн берет. Биз ушинтип акырындан ушинтип отуруп, укук талаасына кайтабыз. Ушундай мыйзамды чечкенге үйрөнөбүз. Азыркыдай эметпейчи. Анан бара-бара азыркыдай кырсыктарга да кабылбайбыз. Бул бири-бири менен тыгыз байланыштуу нерсе. Бул медицинанын деле аксап атканы деле ушул кайдыгерликтен келип чыкты деп айтып атпайбымбы? Ошондой эле нерсе да. Ошол да менин немемчи пикирим. Социалдык тармакты тыгыз колдонуучу активисттердин катарына кошсок болот, алдыңкы саптарына. Тилекке каршы акыркы учурларда социалдык тармактарда бири-бири менен болгон пикир келишпөөчүлүк аябай күч алды да. Ынтымак күч алды. Бул ушуну бир кандайдыр ырыкка келтирсек болобу? Алсак ушул эле көрүнүштү, ошол башка эле кошмо мамлекеттердин социалдык тармактарына кирип көрсөк, андай биздин кыргыздардай катуу жазган шилтемелерди көргөй болбойт. Бизде ашша чапкандык күч алып баратат да. Бул жакшылыкка алып келеби? Кыргыз Республикасынын жараны катары айтып койсоңуз. Мен жаран катары айтсамчы, бул табигый эле көрүнүш да. Бул азыр ал башка өлкөлөрдүкү азыр алардыкы алды да. Биз муну басып өтүп баратабыз. Адам мейли позитив жазабы, негатив жазабы, баардык нерсени чеги болот. Мына мен дайыма эле чын эле көп киши эле айтчу, негатив жазасың деп. Негатив жазып деле тажайсың. Ошон үчүн кээде юмор, шуткалар жазып каласың да. Позитив жазган адам деле бир күнү айласыз негатив жазганга туура келет. Анткени
мен байкап акыркы сетте окуп отурам да, бир убакта мени дайыма сындап, сен дайыма негатив жазасың деп эле өзү дайыма позитив жазып жүргөн киши баягы өтө таң калдым. Атын айтпай эле коеюн. Эми оозунан ак ит кирип карит чыгып атат, эл өлүп атса анан каргап шилеп эле антип депчи. Ошон үчүн бул табигый көрүнүш. Бул бара-бара өзүнөн өзү эле оңолот. Өзүнөн өзү эле неметет да. Ал эмне себептен бул байкап турсак, ушундай ажиотаж нерселер шайлоолордун астында ушундай өрчүп кетип атпайбы? Анан мамлекеттин жанагы манипуляция, маалыматты манипуляция кылуу деген кадамы өтө эле туура эмес кадам кылып алышты. Мейли ал на любое действие, на любой лом есть прием дегендей, андай ыгын тагып чыгып кетсе болот бизденчи. Анда эле биз ойлоп койдук. Бирок бул фейктерге каршы деп атып, фейктерди көбөйтүп алмай болду. Фейки жок адамдар эми фейк болгоно калдык да. Ошон үчүн бул жаран катары айтарым, бул өтүп кете эле турган нерсе, убактылуу эле көрүнүш. Жайына коюш керек, анткени адамдын эмоциясы ошентип отуруп эле байкап отурсаңыз, все равно позитив жагы көп. Каргашып аткан, сөгүшүп аткан, мушташып аткандар көп, айтылып аткандар көп болот, аз карабыз. Бирок ал бир окуяга байланыштуу гана тегерегинде болуп атат да. Баары бир жакшы жагын айткандар көп. Ошон үчүн коом өзүн өзү тарбиялайт да. Бул өтүп кете турган нерсе. Өзү нукка келет өзү. Мен бир неме болбойт деп ойлобойм. Ушунун бар нерсе муну жөн эле коюш керек дагы. Только жанакы эмеге жол бербеш керек болуп атат. Улутчулдукка, анан регионал аралык касташууга, түндүк түштүк деген сыяктууга бөлүшкө. Ошол жагын гана дыкат көзөмөлдөп туруш керек. Калган жагын сүйлөй берсин, орустар айтмакчы, тиги караван идет, собака лает дегендей, ит үрө берет, кербен жүрө берет. Эгер түстөн түз зыян жок болсо акыр басылат дей. Ошондой деген ойдомун да мен. Өзүм деле кээде туура түшүнөм, көргөн комментарий ушунда каның кайнап кетет, жооп жазгым келет, анан кайра койсо. Мурда жооп жазчумун аябай сөгүп салып. Андан кийин уже мен да үйрөнүп алдым, чоң мен дагы мамлекеттин немесине өттүм, тактикасыначы. Көп нерсени үйрөнсө болот да, ошон үчүн бул убактылуу көрүнүш өтүп кетет. Эмоциясын чыгарып алышсын. Антип эмоциясын чыгартпай койсо, элдин баары топурап площадька барат анда. А так мындай хотя бы клавиатурадан күчүн чыгарып, бугун чыгарып, сөгүнүп алып, анан тынч жата берсин үйүндө. Коронавирус илдети башталгандан бери ошол жардам бергендер Кыргызстанда көбөйдү. Бирок ошол эле учурда ошол жардам бергендерге өздөрүнүн терс пикирин айтып атат да, мындай фейк боло калып сиз айткандай. Булга кандай дейсиз? Бул жакшы эле көрүш дейсизби? Бул жардам бергендин өзү жакшы нерсе, анан баягы пендечилик болуп кетип атпайбы? Көрө албас ич тардыктар болуп кетип атат. Азыркы эле мына жакынкы эле каралып аткан могу Асолдун деле ишин карап көрсөк деле, Асол туура эмес кылып аткан жагы деле көп болуп атат. Ошол сыяктуу эле жеке байланыштар. Мисалы үчүн мен деле мына касташып жүргөн Дастан Бекешти билип атасыз, көрүп атасыңар. Мен азыр бирөөгө барып бир помощь таратып, өзүмдү видеого чыгарсам, Дастан Бекешев анымды туура жагын айтабы, ал туура жагын айтпайт да, ал айтат да. Бул Ормуков депутат болгон атыптыр деп ал сөзсүз бирдеме чукуп чыгат да. Анан Дастандын эле эки эле досу болсо, эки досунун экиден досу болсо, не болот? Алар дагы аны колдоп жатат. Анан жыйынтыгында не болот? Бир өзүнчө мага каршы топ түзүлөт. Анан анын сөзүн окуганда менин да эки досум бар, эки досумдун эки досу бар. Алар өзүнчө топ болот. Анан не болот ортодо? Анан пикирлердин кагылышысы болот. Анан аны сырттан биз байкап турган кишиге адамдар аябай согушуп аткандай көрүнөт да. Бул жеке эле пендечиликтен келип чыгып атат немелеричи. Мисалы ошол эле Дастандын немелери далай немен жазып атышпайбы, азыр соттошуп аткансы ошондон болот. Азыркы Асолдун деле кылып атканы жана чечен абышканы алып барып коюп, анан бриллиант алып, анан канча миң долларды жеп коюп деп бир укмуш видеону чыгарыптыр. Үйдөгүлөр да көрүп неметкенин айттым. Бул эгер эми чын төгүнү факт конкретный боло турган болсо, носу жок болсо, эгер таза ушундай болуп аткан болсо, Асол ошол 30 миң доллардын 20 миңин жеп алып, 10 миң долларын эле берип койгон болсо, эски машинаны алып берип койгон чындык болсо, бул жерде кылмыш бар. Анда муну прокуратура кайрыш керек. Жок, ушунча фактыны билип туруп билген адам тергөө органдарын кайрылганын ордуна сетке чыгып жайып аткандан кийин, значит, бул адамдын максаты башка болуп атпайбы? Бул адам калыстык издеген жок анда. Бул калыстык издеген жок, азыр бул бири-бирине чөчүп, бирин-бири шыбаш керек болот да. Мен бул жерде Асолду болушкан жерим жок, Асолду итим да тааныбайт да. Бирок кал сөзүм айтарым. Эгерде ошону жеп алганбыз, значит, прокуратура кайрылгандан кийин, тергөө органдары кайрылгандан кийин бул жерде бир носу бар. Анда мындай учурда эмне кылыш керек? Бирин өлүп, бирин кал деп сырттан көрүп, дагы эмнедир экен деп карап тура бериш керек. Анткени бир күнү дагы бирин айтып чыгышат, анын чындыгы ошондон жаралат да. Бизде айрым учурда
неметпей эле таразалабай эле тигиникин айтса тигиники чын эле ушунуку туура деп аны колдоп ийбес дагы эле бакырып тигини сабап жатып калабыз. Анан ал домот немесин түшүндүрүп айтса жүйөсүн. Сеники туура турбайды, ана кайра биякты көзөйдүр көрүп тиги кишини эле эметип калабыз. Анан жыйынтыгында эмне болуп калып атат? Пикирлердин кагылышына келип чыгып калып атабыз. Ошон үчүн бул нерседе неме жок. Жыйынтыгында эмне болуп калып атат? Жыйынтыгында ортодо жанагы жардам алып аткан адамдар жапа чегип калып атат. Ортодо жанакындай туура акылсыз ойлонбогон адамдарга барып жанагы Путинден акча сурап үйдө анан тигинден неметип дейт. Бул мамлекеттин немесине абройуна шек келип калды да, анткени өзгөчө $30,000 боюнча Молдо Акматованын неменин Асолдун немесине бул мамлекеттин немесине ана Чеченстандын соц тармагын ачып карап көрсөңүз, кыргыздар бизден алган крошканы бөлүшө албай атат деген пикирлер жазып атышат. Биз ушинтип уят болдук. Бул Асол өзүн көрсөтүп анан тиги рахматын айтканы менен биз монтип кырылышып атып уят болдук. Путинден Асол акча сурап атканы менен ал өзү деле прекрасно билет. Асол ким? Асол айтып койсо акча бермек беле. Бирок Асол деген ал хайп үчүн жазып атат да, өзү үчүнчү. Путин акча бербесин да билет. Но зато аты калат да, эл кыйналып атканда Асол акча сурады деген аты калат. Ошон үчүн ушундай өзү прекрасно билип жазып атпайбы? Мен деле секирип чыга калам нерсе бар экен. Атаң көр Трамп бир акчадан берип койчу депчи. Жардам кылды. Бирок мен кайда, Трамп кайда, Асол кайда, Путин кайда дегендей. Ошон үчүн бул жерде ушул адамдардын өзүнүн немесине да, түшүнүгүнө, тарбиясына, интеллектине жараша болот. Бирок ушул жардам берип аткан эмелер туура эле. Анткени мен ковидтин убагында коронавирустун 1 айлык немеде, карантинде майыптарга жакшы жардамдар келди, ун берди. Бирок ошондо деле бирин-бири жамандагандар болду. Мен өзүмдүн майыптарыма айттым, тигил деген тигинтип айтат го дейт. Силерге какая разница, берген помощь сүйлөп атабы, казанга салсаң нормально бешип атабы, беширип жей бер, эмне кыласың? Сүйлөй берсин. Сага кайсы айырмасы кайсы? Оң колу менен бердиби, сол колу менен бердиби? Ала бер да. Сеники жана Кожо Насырдиндин немеси бар, жообун бере бер дедим. Сеники да туура деп. Главное, чтобы немең болду, помощуңду ала бер деп. Анткени айрым адамдар уятсыз адамдар. Майыптардын өздөрүн алып чыгып, мына берген помощь көрүп кетиптир, берген эмесе мындай эски немени берип коюптур деп помощь алган берген тараптарды жаман көрсөтүп коюп атышпайбы? Анан ошентип отурса кайсы адам майыптарга, карыптарга жардам берет? Келиңиз, сиз эми көрөрмандарга өзүңүз тууралуу кыска суроолорго жооп бериңиз. Негизи эле социалдык тармактарда ачуу чындыкты айтып келген Темирлан Ормоков деген ким болот, өзүнөн сурайлы? Мен кадимки эле катардагы эле жаранмын. Биринчи топто майыптыгым бар, кыргыз асистер коомунун мүчөсүмүн. Анда санда ыр жаза койчу элем, ошол ыр жазган эле өнөрүм бар. Башка эч кандай өзгөчөлүгүм жок. Кадимки эле кыргызмын. Простой эле, эң жөп жөнөкөй кыргызмын. Менден өткөн жөнөкөй кыргыз жок. Социалдык тармактагы саясий акындын 4 сабырын уксак болобу, чындык жөнүндө? Азыр мен сразу айтылган ырым жок. Анткени мен айтсам, же тиги тарапка тийип калат, же бул тарапка тийип калат да. Ошон үчүн азыр айта албайм да. Эми мындай айтсам, коррупция жөнүндө айтсам болот. Май кармаган жалайт дешип бармагын, актап сүйлөйт элден уурдап алганын, паракорлор такыр билбей жатпайбы, жалайбыз деп майды жутуп салганын. Бул ошо коррупционерлерге кардап жазган. Азыркы эсиме келгени ушу да. Анан ошол карапайым элдерге да кайрылат элем. Коррупция үчүн күрөш деп, коррупция деп айткан коррупция бар, бирок ошол экини өлчөп аткан өзүбүз болгондуктан күүлөнгөндө күч чыгарбай жубайдан, күйүнгөндө баарын көрбөй Кудайдан, күнү түнү тебеленип чыланган, укугуңду сууруп алгын ылайдан. Мен ушинтип кайрылат элем да, анткени кыргыздардын эркектерибиз үйүндө катындар деле чоң, күүлөнсө бир катындан эле чыгарат. Анда эр жүрөк күйүн болсоң барып мамлекет прокуратурадан кагышып, мына коррупция үчүн күрөш да. Күйүнгөндө Кудайдан эле күтүп отурабыз биз. Кудай бирөө эле, кайсыбыз риске түтмөгөлө, өзүбүз да кыймылдашыбыз керек деген мааниде жазгам да. Ушул 2-3 кайрылым бар эле да. Чындыкты айтыш оңойбу же кыйынбы? Чындыкты айтыш оңой, бирок ошонун азабын тартыш кыйын болуп атпайбы? Бул чындык өзү деген баягы ойнок аялдай да.
сулуу ойнок аялдай чындык өзү. Анткени сулуу аялды баары каалайт, бирок эч ким үйлөнгүсү келбейт агачы. Ошондой да. Орустар айтмакчы, это как путана, да. Все хотят, но никто не хочет на ней жениться. Ал чындык ар ким өнөмесине керек болуп атпайбы? Чындыкты ар ким өзүнүн кызыкчылыгына жараша, өзүнө керек болгондо маалда гана. Ал дайыма чындык деп жашаган азыр адам жок, ал сейрек гана кездешет. Жашоодо сиз өзүңүздү коркокмун деп ойлойсузбу же? Жок, мен коркок эмесмин. Башкасына кирсем да коркокторго кирбейм го. Коркпойм. Корко турган мен корко турган нерсе аз го. Адам жашоосунда ар бир нерсени каалайт да. Сиз жашоосунда эмнени каалайсыз? Мен жашоомду тынч эле болгондо, тынчтыкты каалайм, анан мондай кырсыктардан тышкары болуп эле болсок жакшы болот эле да. Мага ушунда ата калганына өзүм жетем, мен мындай конкреттий деле каалаганым жок. Мен ток өзүм көздөгөн максатым ошол. Өзүм мыйзамдуулук, өзүм максатым ошо да, баягы билгим келет да, көп нерсени билгим келет. Мыйзамды тааныгым келет, до конца окуп, ушундай бир күчтүү юристтер менен тең тайлашкым келет да. Мына менин каалаганым ошол. Соттордо жүргөндө мына мен юрист кылмай болушту. Кыдырып жүрөм, нөбөт жүрөм, катышып, көрүп жүрөм. Бул мага кереги тиерин билип атам. Мени көрүп, досум оңолот, мени көрүп, тууганым оңолот, мени үйрөнүп, ошентип укуктарын талашканы үйрөнөт. Ошентип отуруп, бара-бара бүт кыргыз элинин көпчүлүгү мыйзам эмне экенин, укук эмне экенин, мен деп баягы унчукпай койдой болуп жүрө бербейт да. Эл арасында макал бар. Кыргыз байыса аял алат, өзбек байыса таныс алат деп. Сиз аябай бай болсоңуз канча аял алат болчусуз? Мен как раз таки аял албайт элем. Бул аябай бай болгондо мага аялдын эмне кереги бар? Служанкалардан жалдап алып, эметип очуруп, жок, мен анын биринчи байыйынчы, андан кийин ойлоноюнчу. Таптагы чөнтөгүмдө тыйыным жок отуруп алып, анан мен байыса мага канча аял алат элем деген ушу ага ал ойлобойт элем да андайды. Кыялдар орундалат деген сөзгө ишенесизби? Ишенем. Меники орундалып эле келет, билбейм башкаларды. Мен орундалат. Кыялдарды жөн эле жатып берсең орундалып отур. Кыялданып туруп анан биринчи бир кыялданабыз да. Андан кийин ошо кыялга жараша анан план түзөбүз да. Орундалат сөз. Кыялыңызда Кыргызстан кандай болушу мүмкүн? Кыргызстанбы? Же кыргыздарбы? Кыргызстан. Кыргызстан азыркы темпте кете берсек, мен жана жогоруда айттым го, 100 жылдан кийин даже мамлекеттин атын өзгөртөбүз деген адамдар чыгышы мүмкүн. Эгер ушул темпте кете берсек. Анан өзүбүздүн жанагы нукура кыргыздын өзүбүздүн жана макалда лакаптарыбызда айтылгандай, нукура немебизге баа берип, өзүбүздүн ким экенибизди геномубузга кайрылып бир көз салсак, анан ошондо оңолуп кетишибиз мүмкүн да. Биз кандай десем, экөөнү эриш аркага алып кетишибиз керек. Бүгүнкү күндөгү цивилизациянын прогресстин жетишкендиги менен өзүбүздүн нукура кыргыздык мүнөздөрүбүздү чогултуп кетишибиз керек. Ошону шайкеш алып кетсек, биз өсөбүз. Биздин ток өсмөк турсун, бизден үйрөнөт башка өлкөлөр. Жана сиз деле өзүңүз айтып кетип атпайсызбы, башка өлкөлөрдүн сайттарын карасак, мындай жазган жок, биздикинде ушунча ыпластыкка кетип калып атат деп. Ошо ыпластык жазганга да эмне керек да? Ушунча ызылдашканга. Бул дагы ошо духту билдирет да кыргыздын. Ошо биздин күчтүүлүгүбүздүн, энергиябыздын. Ошон үчүн кыргыздар өсөбүз. Просто кичине өзүбүздү оңдошубуз керек да. Кыргыздардын кайсы сапаты көбүрөөк жагып, кайсы сапаты жакпайт? Жок, мен антип бөлбөйм адамдарды. Жеке кыргызга таандык сапат андай мен жок деп элестейм, көп нерсе эметпейм. Эң жаман эле сапатыбыз кайдыгерлигибиз эле жакпайт да. А так баягы кеңири айтып жүргөн кыргыздар көрө албайбыз, андайбыз деген көп нерсе кошулбайм, анткени көрө албастык ар бир улутта бар. Мен өзүм мурунку биринчи жубайым дуңган болгондуктан мен алардын ичинен деле көрдүм. Алар деле Кыргызстан кем калышпайт бири-бириге. Ал көрө албастык нелер бар. Бизде Кыргызда эки гана нерсе: кайдыгерлик, анан жалкоолук. Ушул эле. Өзгөчө ушул бизге таандык болбосо, калган мүнөзүбүз баардыгы жакшы. Бизде жаман мүнөз жок. Да кыргыздай болуп алышсын да. Мен кыргыз болуп туулуп калганыма сүйүнөм мен. Кайра туулганга мүмкүнчүлүк болсо, кайра эле кыргыз болуп туулам мен. Эгер неметсе, мүмкүн болсо ушул. Биздин студияга убактыңызды аябай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
биздин адатка салтка айланган эркин микрофонубуз. Ким болбосун, кандай адам болбосун, өзүңүздүн сөзүңүздү айтып калсаңыз болот. Эми мен азыр кандай деп нетсем, азыркы убакта бир сөз айтыш кыйын болуп атат, анткени абалды көрүп турам. Ошон үчүн баарыбызга эле тынччылык, ушул кырсыктан чыгып кетели. Анан бул паника калтырбаш керек болуп атат. Оору чыкканын көрүп атабыз, бар болуп атат, бирок мурдудан суу агып калса эле мен ковид болуп калдым деп күчтүү дарыны ичип ого бетер күчөтүп алгандар болуп атат. Ошон үчүн паникага калтырбай, сарайдан саман учту десе Самарканды жоо чапты деп дүрбөбөй эле буйруганы болот, өзүбүз сактанып турсак эле өтүп кетебиз. Анан кээ бирөөлөр ушундай абалга болуп атса, сен минтип сүйлөйсүң деп тыйгандарга да туура эмес дейм. Таптакыр ушул абал болуп кетти деп чөккөнгө дагы айтат элем, чөкпөш керек. Бул дагы болсо сыноо, бул дагы керектир. Ушул нерсе, бул каргашалуу окуяга албетте жаман нерсе, бирок ар бир нерсенин да плюс минус жагы болот. Плюс жагы эле ушул эми биздин көзүбүз ачылып отурат, көп кыргыздардык ушул көп нерсени көп ойлонгонго аябай шарт түзүп берди. Ошон үчүн паника калтырбайлы, калган өтүп кетет да. Калган бар. Мен өзүм түрмөсүндө көрдүм, инфарктында көрдүм. Көп нерсе өтүп кетет экен. Ошол окуя каргашалуу кырсык болуп аткан маалда өтпөчүдөй сезиле берет экен, бирок биртке сабыр кылып койсо өтүп кетет экен оңой эле. Мен ошо өзүм опытыман, өзүм тажрыйбаман билип калдым. Ошон үчүн бизде Кыргызда тынч бололу, бизге сабырдуу бололу, чыдамкайлык бололу. Сабырдуулук деп баягы оозубуздун учусун айтып калбой, действительно чындап сабырлуу болор кезде сабырдуу бололу. Температурасы көтөрүлүп баратканда сабырлуу бололу. Мурдусун суу агып атканда сабырдуу бололу. Паника кылып, мен өлгөнө калдым, мен никене калдым дебей. Ошол биз паника калтырбайлы, ама сен чыгалы. Кудай буйрса биз чыгабыз мынданчы. Мен маска деле көп тагынбайм, эметип дарыланып, сактанып, тазалык сактап эле жүрсөк чыгабыз да. Ошол башка немем жок. Тынччылык эле болсун. Бул күндөн да өтүп кетет. Ошол. Силерге да ошо рахмат, ушу чакырып койгонуңарга, айтып, пикиримди угуп койгонуңарга. Ушундай маалда дагы. Ошо рахмат силерге. Кайрадан сизге чоң рахмат. Ушундай оор кырдаалда алтынды убактыңызды коротуп бизге келип бергениңиз үчүн. Чоң рахмат силерге. Бүгүн бизде коноктот социалдык тармактагы саясий акын, жарандык активист Темирлан Орумуков болду. Урматтуу кыргызстандыктар, сыртта кырдаалуу жалпы өзүңөрдүн үйүңүздөргө тынчтык каалайбыз. Кайрадан түз эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.